Улуу Ата Мекен согуштан кийин бир аз когум өзгөрүлүп кетти. Ошондо аябай чоң согуш жоготуп болгондо адам бул табигат ушундай экен да. Оор мезгилде кандай десек да динге кайрылат экен да. Кудай сактасын деген сөз бар да. Орустарда да бар, еврейлерде бар, кыргыздарда бар, буддисттерде баарында бар да. Оор учурда качан жана бийликке же мамлекеттик кызматкерге же өзүңө ишенбей калган учурда адам кимге кайрылат? Жаратканга кайрылат да. Ошол согуштан кийин өтө оор турмуш болгондон кийин мен түшүнүгүм боюнча бир аз динге көңүл башкача болуп калды. Эми динди жок кыла албаарын түшүнүп туруп анан Жок кыла алган. Ал айтып атам го 20-жылдары ал жерде таптакыр башкача болчу. Ал жерде билими жок, илими жок, тарбиясы жок жигиттер келип туруп, мына молдолорду алыш керек деп, бул Петр Первый сакал албады эле боярдиндерде. Бул башкача болчу. Бирок убакыт өткөн сайын убагында келгенде, да Украинада, Россияда көптөгөн чиркөөлөр өрттөнүп, амбар кылып, ал жерде кампа кылып болгон ал. Россияда мисалы үчүн ошо диний кызматкерлер активдүү катышып, курал менен каршылык көрсөткөн да. Жөндөн жөн эмес да, курал менен каршылык көрсөткөн. Мындай учурда мамлекет чара колдонот. Ал эми Кыргызстанда мечиттерди өртөтүп жапкан болгон эмес да. Бизде чын айтканда ал мезгилде мечиттер аз болчу саналуу. Кокон хандыкка киргенде ал жакта динге түштүк жакка берилүү болчу, маселе болгон эмес андай. Мечиттерди жапкыла, өртөткүлө бизде болгон эмес андай.